рак оорусунан 9 айда жок болуп кетти да. Агам өтүп кетти, кырсыктап. Анан кийин дагы 1 жылдан кийин эжем өтүп кетти. Катарынан. Анан кийин дагы кийинки жылы атам өтүп кетти да, катарынан. Ойлоно берип, ошо ооруну таптымбы дейм да. Көз тийүү болуптур, сыйкыр деп коебу, ушундай болгон бар экен. Адам башына сыноо түшкөндө качкандар качат, калгандар калат. Бир жакшы жобой бериптир, мен ошого да кубанычтамын. Мындай ачык эле айтып берейин, баягы отургузуп жуундуруп коет да. Өзүмдүн 20 жылдык отчет жеке концертинде бардыгыңыздарды күтөм. Ассаламу алейкум, урматтуу Соло ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарга жалындуу салам айтабыз. Бүгүн биз Майк Терестүү ушундай бир жаңы студияда, жаңыча форматта баштап отурган чагыбыз жана эң алгачкы конокторубуздун бири болуп отурабыз. Эң алгачкы коногубуз көпкө күттүк, атайын сиз менен баштайлы деп бердигенде бир 15 күндөн бери сиз менен байланышып келишип жүрөт болушубуз керек. Алгач ушул кош келиптирсиз. Амансызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Тааныштырып мен баягы азыр сизге суроо берерде эле дароо байкадым, ушул тааныштырбады деп. Эми сизди тааныштырбасак деле баары тааныйт. Антпесе да баягы азыркы заманыбыздын эң белгилүү, беделдүү ырчылардын бирисиз Мирбек Иманбеков байкебиз бизде конокто. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Рахмат. Эстраданын эң жарык мырзаларынын, жылдыздарынын бири. Эми туура болду? Эми туура болду. Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Ысык менен кандай алышып атасыз? Бишкекке келсеңиз эле 39-40 болот. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Бишкек эмес, Кыргызстан боюнча эле ушундай болот окшойт азыр. Эми бул эми Кудайдын күнү. Ага эчтемсе дей албайбыз. Эмнеси дагы жакшы болуп өтүп кетсин ушул нерселердин баардыгы. Анан жана айтып өткөнүмдөй бир 15-20 күндөн бери сиз менен келишип жүрөбүз депчи. Бошогонуңузда жөндүү себеби бар. Баягы эл менен жолугуп, биринин артынан бири башка Москвага чейин чет өлкөлөрдө, Таласта, Ошто, Бишкекте дээрлик күн ара концерт берип атасыздар. Эл сагынып калыптыр сиздерди аябай, аябай эле сагынып, биз дагы аябай сагынып. Чындап эле баягы сиздерге убакыт таап бир интервью берейин деген убактыбыз болбоду. Өзүңөр айткандай Бишкекте жүрдүк, Москвага барып келдик. Ош кыдырып жүрөбүз. Эми дагы да болсо дагы концертти, бүгүн дагы досум концерти, ошого даярданып атабыз. Ушинтип эле кол бошобой эле эми бүгүн насип өткөн экен, олтурабыз эми. Кудай берсин. Бүгүн да концерт бар, баягы азыр ушул биздин запистен кийин эле буюрса концертке жөнөйсүз. Анан элдин сагынганын айттык. Сиздердин сагынычыңыздар канчалык болду? Ушул концерттер сиздерге дагы бир жаңы ой, жаңы демдерди бердиби? Балким чыгармачылыкты дагы да бир жандантыш керек деген. Албетте. Бул 20 жылдык негизи отчет болгондон кийин бул нерсени өзүбүз негизи пландап келгенбиз. Анан пландаганда ушул 20 жыл толук болгондон кийин Кудайым буйрса мына Султан досумдан баштап башталды концерт. Адан кийин мына Мирбек берип атат. Эми Кудайым буйрса меники алдыда турат сентябрь айына. Сагынганыбыз өтө бир башкача. Эми бул өзүнчө бир жаңылануу, жаңы ачылыш десек болот да. Ушинтип айтсак болот. Албетте бизге элдердин ушундай колдоп, баягы билеттер концерттерде калбай калып, мурун 20 жыл мурун ушундай болгон. Азыр дагы ошол нерсе кайталанып атат. Бул нерсе бизди кубандырат, албетте дем күч берет. Ушул нерсе кайталанарын баягы башынан бир аз күтпөдүңүздөр окшойт, себеби концерттин күндөрү башында ушул азыраак болчу да. Азыр 2-3 ирет кайра жаңы даталарды белгилеп атасыздар. Суроолор боюнча да концерттер берилип атат. Бул негизи баягы чынында күткөн эмеспиз, мынчалык болоорун. Бирок эми
элдин колдоосу, элдин суроосу болгондон кийин, элдин талабы болгондон кийин албетте коюуга туура келет. Эмнеге дегенде, эми бул нерсени дагы өзүнчө бул жигиттер өзүнүн жакшы концерттери менен баягы элге ыраазы кылып, элди кубандырып, бир жакшы концерттерди бергени үчүн ошондой эл талап кылып атат да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул ачылыш депчи. Болгондо дагы жандуу баягы эстрадалык аспаптар менен. Эми Султандын концертин көргөндөр болсо түшүнөт деп ойлойм. Мирбектин концертин көргөндөр болсо түшүнөт канчалык кандай деңгээлде өткөнүн. Азыр баары эле ушул сиздердин концерттерде сүйлөп атат, жалаң жакшы жактарын айтып, деңгээлиңиздерди баалап өзүңүз айткандайча. Анан азыркы сиздердин ушул абалыңыздар, сиздер жеткен бир жогорку тепкич, көпчүлүк ырчы болом дегендерге же ушул жолдо жүргөндөргө бир кыял максатта элдин оозуна алынып, жакшы бир деңгээлге жетип, болгондо да аны узак убакытка сактап калып дегендечи. Бир кездерде ушундай учур, ушундай абал сиздерге бир кыял болсо керек. Ошол кезди бир эскерип келбейлиби? Ал кезибизде көп интервьюларды бергенбиз. Ошол кезде баягы 20 жыл мурун интервьюларды бергенде кыялдарыңар орундалып, мына азыр элге таанымал болуп турасыңар деп ушундай суроолор берилди эле. Бул негизи кыялдар бала кезибизден эле болгон. Кичинекей чагыбыздан эле музыкага аралашып, кызыгып, ырдап, баягы ырчыларыбызды, агаларыбызды көрүп алып, өзүбүздүн улуу агаларыбызды көрүп, биз дагы ошентип кыялданганбыз. Биз дагы ошентип таанымал болуп, элге ырдап чыксак, чоң сахналарда ырдасак, анан 20 жыл мурун ошол нерселер аткарылган. Иншалла жакшы Кудайым буйрса. Эми азыр бизди көрүп мүмкүн жаңы муун баягы жакшы мотивация аттанат, мотивация болуп, сахнага аттанып, баягы үлгү болобузбу деген бир үмүттөр бар да. Үлгүбүзбү дегенчи. Эми колдон келишинче бир жакшы жактарыбызды көрсөткүбүз келет. Анан эми Кудай сактасын, эми башка жагынан да. Эми ырдаганга эмне жетсин, таланты болсо ырдасын. Элге таанылып, элге жагымдуу, элге баягы өткүлүктүү ырларды ырдай берсе, эң жакшы нерсе бул. Бирок баналдуу болсо да сурагым келип турат да, ушул сөздү колдонупчу. Ушундай сиздердей узак убакытка эл оозунда жакшы бир деңгээлде калуунун сыры барбы? Адам өзү кандай болушу керек ушундай эл оозунда жакшы бир, сиз айткандай, жакшы кептер менен жакшы бааланып, дайыма сакталып калуу үчүн? Эл жакшы ырлар менен калса болот. Элге жеткиликтүү ырлар менен. Мисалы биз убагында деле баягы ырдын аркасынан ырды кой бере берип, баягы хит деп коебуз го. Ошондойду кой бере берип, мындай элге жакын, элдин эсинде кала турган ырларды ырдаган экенбиз. Мына ошодон бери 20 жылдан бери кой бербей келатат. Элдин баягы жан дүйнөсүнө жеткен, жүрөгүнө жеткен ырларды ырдаган экенбиз деп ойлойм да. Ошондой нерселерди ырдаса калат деп ойлойм. Анан албетте өзүн жакшы алып жүрүш керек. Элди сыйлап, баягы бир күйөрмөн болсо дагы кагып силтпей, таза жүрүш керек деп ойлойм да. Азыр сиздин жолуңуздан кийин суроо жаралды. Ошол сиз айткан жакшы ыр кантип жаралат? Ыр жакшы болуш үчүн ага эмне бериш керек, кантип жаратыш керек? Ал адамдын, ал ырчынын өзүнүн табитинен го деп ойлойм. Өзүнүн тандоосунан, бул нерсени баягы ырды оңой менен таап, тандап же чыгарып ырдаш кыйын бул. Бирок ошол нерсеге баягы жан дүйнөсү мындай табит деп коет го, ырга болгон табити болсо, жакшы болсо, ырдап койсо, жакшы ырдап койсо, ал ыр кете берет. Негизи ырчыны ырчы кылган бул ыр да. Жакшы ыр болсо, ал ыр сөзсүз түрдө элге жагат. Жакшы ырдаса, жакшы аткарса, элге жагат, анан ошол нерсе дагы калат да, сиңип элге. Анан ырга аябай көңүл буруш керек.
сөздөрүнө көңүл буруш керек, жакшы акындар менен, обончулар менен иштешип дегендей. Болбосо ырлар көп да. Аябай эле көп. Сан жетпейт. Бирок ошонун баардыгы баягы арасынан 10 ыр болсо, мисалы 20 ыр болсо, ошонун арасынан бирөө суруп чыгат. Бизде деле бар эми баягы элге болбаган ырлар. Көп бизде деле. Бирок ошонун арасынан тандап иштеп көрүп отуруп чыгарабыз да. Сиз айтып өткөн ошол сиздин ырлардын арасынан хит ырларыңыз аябай көп албетте. Бирок Мирбек Иманбеков дегенде эле дароо эске келген биринчи ыр ошол сүйүүнүн керемети ыр болуш керек. Анан мен кеческе даярданганда да баягы социалдык тармактарда, YouTube'да комментарийлерге көз чаптырдым да. Анан көпчүлүгүнүн мааниси комментарийлердин окшош экен да. Көбү ушул ырды укканда мен эски бир сүйүүлөрүм эсиме келип, же болбосо аябай бир жакшы сезимдеримди эстеп алам деп. Студенттик кези. Ошол кездерди эстеп жыргап алам, азырга чейин кайра угуп турам деп жазгандар көп экен да. Анын артынан сизге бир ыраазычылык айтып ушул ыр үчүнчү. А сиз бул ырды аткарганда кандай учурларга барып келесиз? Бул ырды аткарганда билбейм, аткарып эле жүрөм азыркыга чейин. Эми что билем, что бул ыр элге жагарынчы. Анан эми ошондой эле сезимдер, бул элге жагымдуу ыр, эл суранган ыр деп аткарып келем. Анан албетте баягы бир эле сүйүүнүн керемети эмес, мен биринчи ырдап чыккан ырым бул Таластык кыз болгон. Таластык кыз менен таанылып, анан аркасынан ошол сүйүүнүн керемети кеткен, жаным кеткен. Анан өтө баягы элге аябай жаккан ыр бул ошол сүйүүнүн керемети болду да. Азыркыга чейин жана силер айткандай жаш кезин эстешет. Анан албетте биз да жаш кезде эстейбиз, сүйүүнүн кереметтеги концерттерди бергенбиз убагында. Ошол кездерде ырдап баягы архивтерден азыр интернеттерде жүрбөйбүз, жана бала кезибиздеги секириптим эле чыркап ырдагандарыбыз. Ошол нерселер эске келет. Концертке негизи көптөн бери мен ырдай эле экем. Катыша эле экем. Мындай чоң масштабтуу концерттерге. Баягы той менен жүрө бергенбизби. Анан азыр концерт берип, мындай элдин колдоосу, элдин толкундоосу, элдин жакшы сөздөрү дем күч берип, наоборот эми концертке кызыга баштадык да. Көпчүлүк азыр ушундай болот болуш керек ырчылар, ырчылардан деле көрсөңөр болот, баары эле концерт кылышты. Султан ачылыш кыл деле кетти аркасынан. Артынан. Ооба, эми баардыгына ийгилик каалайбыз албетте. Концерттери жакшы өтсүн. Ар бир ырчынын өзүнүн көрманы бар. Анан эми Кудайым буйрса, сентябрга да отом эми. Сиздин концертти көрөбүз буйрса. Өзүмдүн 20 жылдык атчат концерт 20-21 сентябрда. Азыр датасы белгилүү болду, Ооба, белгилүү. Эксклюзив болду окшойт сиздин буйрса. Ооба, Кудайым буйрса, азыр ушул жерден пайдаланып айтып коеюн. 20-21 сентябрь улуттук Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Албетте эски чыгармалар сөзсүз түрдө жаңырат. Кошулса 1-2 бир жаңырлар кошулушу мүмкүн. Бирок кызыктуу нерселер, пландар тим эле монуп турат да. Чоң бир болуп турат да. Бир ошол нерсени ошого даярданып, азыртадан даярданып атабыз. Анан ошол нерсени ошол күндө Кудайым насип этип койсо, анан элге тартуулайбыз. Бир жакшы, бир жан дүйнөнү бир майрамдык кече кылып, сонун бир концерт өтөт деген үмүттөмүн да. Анда биз да ушул көрөрмандарыбыз да азыртан ушул сентябрь айындагы айтылган даталарды пландап коюңуздар. Себеби анын 2 күн аз эмеспи? Азыркы ажиотажды эске алганда. 2 күн аз деп өзүм деле ойлонуп атам да. Бирок тилекке каршы филармонияда күн бош орун жок. Бош орун жок экен, Бош күн жок экен. Ошол эле 20-21 сентябрь 2 күн бош экен.
ошонун айынан ушул 2 күнгө берип коебуз. Берип атабыз да, анан эми бул досторума окшоп элдер суранып койсо нары жакка жылдырып кое беребиз эми. Эң негизгиси берде мындай да, элдин колдоосу да. Элдин суроосу, элдин талабы да. Мына ушул кезге чейин эл журтум мен дагы бир жолу терең ыраазычылыгым, соц тармактардан ыраазычылыгымды айтып эле келем. Айткандан тажабайм. Эл журтума ыраазычылыгымды айтам. Башка кандай сыноолор түшпөдү. Ар нерсени көрдүк. Ошол учурдан suurуп чыгып, өздөрүнүн жакшы сөздөрү менен, калуу тилектери менен, дуалары менен suurуп чыгып, баягы көтөрдү да адамды. Мындай жашоого бир чоң үмүттөрдү берди да. Мен ыраазычылыгымды айтам. Мына Алланын шифасы менен, эл журтумдун дуасы менен мен дал ушул жерде Кудайым буйрса бүгүн олтурам да. Өзүңүз айтып өткөндөй эле анда ушул жараткан буйругу менен ушул сентябрь айына да барыбызды жетүү насип этсин. Анан эл менен чогуу ушул сиздин 20 жылдык кечеңизге көп болуу буйрсун. Биз да ушу көрөрмандарыбызды баарыңыздарды баягы айтып өткөндөй эле 20-21-ине чакырабыз. Ооба, албетте чакырабыз. Ушунча 20 жылдан бери колдоп келди эл журт. Эми мен ойлойм дал ошол концерттеринде колдойт депчи буюрса. Сөзсүз түрдө. Анан жана сүйүүнүн керемет деп чыгармаңызды сүйлөшүп баштадык беле. Ошону улай бир суроом келип турат да. Негизи сүйүүнүн керемети эмнеде экен? Сиз кереметин сездиңизби ушул күнгө чейин? Сүйүүнүн кереметин сезип бала чакалуу болуп турабыз го. 3 кыз, 1 уулдун ата энесибиз. Кудайга шүгүр. Анан кызым дагы, балам дагы мындай ырга жакыныраак да. Ата биз дагы ырдасак болобу деген суроолор жаралып атат да концерткечи. Анан мен ойлонуп атам эми. Азырынча план. Азырынча мындай чечелекмин, бирок ойлонуп атам. Мүмкүн ырдап калышы мүмкүн кызым менен уулум. Суранып атса эмнеге жок, Өздөрүнүн каалоосу, баягы каалоосу аябай жакшы болсо, күчтүү болсо, көздөрүнөн от жанып турса, эми чыгарып коюшка болот го деп ойлойм. Негизи эле ушул уулуңуздун, кыздарыңыздын ушул чыгармачыл киши болом десе, сиздин көз карашыңыз кандай болот? Колдоо көрсөтөсүзбү же башка эле кесипти танда дейсизби? Жалпы эле балдарыңыздын бир кесип тандоосунда өздөрүнүн убактысын кайсыл жакка бөлүп жатканына сиздин багыт бергениңиз, көз карашыңыз кандай? Булар азыр жаш, бирок ушул ырчылык жака балам көбүнчө кызыгат да. Анан кызым дагы кызыгат, бирок кызым мындай котормочу болсомбу дейт. Өзүнүн бир кыялдарын тыйып издеп келатат да. Анан дагы убакыт бар, Кудайым буйрса бир 2 жылдын ичинде билинип калат эми, өзү деле чечет чыгар. Чоңоюп калды, мына кызым 17 келип калды буйрса. Эмнеси болсо дагы кайсы кесипти тандабасын, ошол кесиптин мыктысы болсо, мен албетте колдойм. Анан баягы социалдык тармактарда кээде чыгарып каласыз, уулдарыңызды, кыздарыңыздычы. Анан уулуңуздун аябай бир башкача зиректигин, анан мээнеткечтигин байкаган жайым бар да. Ал эмнеден сиз ошого атайын тарбиялап, мындай жумуштарга үндөп турасызбы же табиятынан ушундайбы? Бир көрсөк клубникада деле сиздин ордуңузда жүргөн болот. Балам ошундай жактарды мен негизи баягы ооруп калган учурларда үйдү тегерек чекени кыла турган киши жок болуп калгандыктан, ошол балам ошол кичинесинен энесине жардам берип, сырттагы жумуштарды кылып отуруп, акырындык менен үйрөнүп, азыр чоңойгон сайын чоң жумуштарды кыла баштады да. Колуңуздан жумуштарды алып калган. Ооба, албетте анан биз айтабыз. Мындай кыл, тигиндей кыл деп түрткү беребиз. Иште дейбиз. Кээ биринде жалкоозу кармап калат адам деле. Бирок эми Кудайга шүгүр, балам главное ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Анан жигит болгондон кийин мен көбүнчө үйдө дагы болбой калам. Ошонун айынан ал жумуштарды кылып калат да. Эми ошентип үйрөнүп келат. Эми баягы кылганы
баягы биз үчүн болсо үйрөнгөнү өзү үчүн да. Анан жалпы эле ошол балдарга тарбия берүүдө сиздин ордуңуз канчалык болду? Азыр айтып атасызбы, чыгармачылык менен эми көбүнчө үйдө болбой калам депчи. Ушундай учурлардын бир балким терс таасирлери тийип калган жери жокпу? Тарбияга канчалык көңүл бурасыз? Жалпы эле баягы көрөрмандарга бир айтарыңыз барбы тарбия боюнча? Бала тарбиясы боюнча? Бала менен сүйлөшүш керек. Жөн гана сүйлөшүш керек. Баягы кагып силтпеш керек. Отуруп суроо берип, баягы акырындык менен сүйлөшө берсең, бала канчалык сүйлөшкөн сайын ошончалык ачык болот ал. Баягы коркутуп үркүтпөйчү мындай. Коркутсаң бала камалып калат, бекинип калат, өзүнүн сөзүн айта албай калат. Анан мен балам менен кичинесинен сүйлөшчүм. Мындай тили чегелектей эле сүйлөшүп, ар нерсени айтып берип, анан кийин азыркыга чейин экөөбүз отуруп сүйлөшөбүз. Анан кээ биринде мындай кичине бала да бебаштык кылып коет. Ал учурда мындай кичине шапалак кылып коебуз. 1-2 чаап коебуз. Бирок көбүнчө сүйлөшөм да. Мен айтарым ошол сүйлөшүш керек да. Балдар менен балаң болобу, кызың болобу, сүйлөшүп чечкен жакшы да. Ошондо бала мындай ачык болот да. Сизге ачыкпы балдарыңыз азыр сүйлөшсө? Бардыгы ачык мага. Анан эркек балага тарбия берген менен кызга тарбия берген бир айырмасы кандай экен? Энеси экөөбүз сүйлөшүп алганбыз, кызыңа сен өзүң тарбия бересиң. Анткени аялзат бири-бирин билет, түшүнөт. Баламды мен өзүм тарбиялайм. Деп ошентип келатабыз, бирок эми албетте баягы энеси дагы аралашат мен балама, мен да кыздарым аралашам. Ошол сүйлөшүү жолу менен мен бир жакта жүрсөм дагы азыр Кудайга шүгүр телефон бар. Анча-мынча тил укпай атса, мага чалып коет, мамасы мына укпай атат. Анан койгула деп койсоң, өзүнө келет. Өзүнө келет. Анан биз билгенибизден азыркы учурда үй бүлөңүз менен айылда турасыз, Таласта, ушундай чыгармачылык жанып, баягы шаарда жашап, эме болуп туранан кандайча айылга көчүп калдыңыздар? Айылга ата-энем үчүн баргам. Ата-энем баягы карай турган кишилер бар, бирок алар өздөрүнүн семьясы менен өзүнчө бөлүнүп кетишкен. Эң кичүүсү мен болгондон кийин ата-энемди кароого туура келди. Анан мен да азыркыга чейин өкүнөм, негизичи мындай мурун эле барсам болмок экен депчи. Эртерээк эле барсам болмок экен деп. Бирок колдон келишинче барып, колдон келишинче ата-эненин жанында жүргөнгө аракет кылдык. Батасын алып, Батасын алып, анан ал жерде ата-энемдин көп эмгектери бар. Аябай жакшы жерде калтырып кеткен, баягы жакшы бир сонун жерде калтырып кеткен да, арга көп эмгек кеткен. Ошол эмгектерди караш керек да. Карап, анан азыр эми кайра бир шаарга көчүү деген оюңузга да келбесе керек. Шаарга көчүү деген ойго деле келбейт, бирок муктаждык болуп калсын. Муктаждык болуп калат. Муктаждык деле жок, эми баягы чыгармачылык концерттерди коем деп жатам. Ошого байланыштуу гана биякта болом, көбүнчөсү. Бирок концерттердин баары бүткөндөн кийин кайра эле барып айылга кадимкидей жашоодо жашай беребиз. Айылга көчөрүңүздө баягы үй бүлөңүз кандай кабыл алды, келинчегиңиз кандай кабыл алды, ага даяр беле? Келинчегим эмес, мен дагы барганда аябай кыйналдым да. Баягы жырга бурдап жүргөн жаным айылга барып кетмен кармап калсам да ойлонот экенсиң да, ар нерселер ойго келет. Бирок эч жакка кете албайсың, эч нерсени таштап кете албайсың, жана айткандай. Ошол цел менен баргандан кийин ошол целди кармандым, ошол максатты. Ата-энемди кароо, колуман келишинче кароо да. Анан экөөбүздүн башында кыйналдык 1-2 жылдай. Бирок баягы адам деген көнөт да. Анан тем более өзүңдүн жериң болгондон кийин
төрөлүп өскөн жериң, ошол жерде чоңойсуң. Мен бат эле көнүп кеттим, келинчегим кыйналып жүрдү, бирок келинчегиме да рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. А дагы мени колдоп, эч нерсе дебей, кетели, анан болбойт бул деп бир дагы сөз айткан жок. Ал дагы аягына чейин турду да. Азыр эми экөөбүз тең шарга келгибиз келбейт. Айылдын кишилери калдык дегиз. Айылдын өзүнүн керемети бар да. Ооба. Айылдын өзүнүн керемети бар, берекеси бар, Алла берген. Анан көп көрмандары, көп кишилер айтты, бекер кеттиң депчи. Бирок мен айтар элем да, бекер кеткен жокмун депчи. Туура эле кеттим. Туура эле бардым да. Бул анткени мен азыр жүрөгүм тынч да. Ата-энемдин жаткан жери жайлуу болсун. Бирок жүрөгүм тынч да, бул жагым. Жанында көбүрөөк болуп калдым. Жанында көбүрөөк жүрүп, кандай эме болуп, колуман келген нерселерди баягы берип дегендей. Ата-энемди карап калганыма мен сүйүнөм да. Ушул сиздин азыр айткандарыңыз менимче аябай көбүнө бир жакшы мисал болду да. Сиз ушундай бир чыгармачылыктын баягы хиттин артынан хит чыгып, мындайча айтканда пикте турган кезде анан ата-энем деп айылга барып атасыз да. Бирок бизде азыркы учурда кээ бир көрө каттын айынан эле четтеп жүрүп, ата-энесине бир 5-6 жылдап, мен уккандарым 10 жылдап келбегендер бар да. Ошолор кийин өкүнүп калат го сиздин айтышыңыз боюнча. Эми бул айла жоктун иши да. Баягы көрө кат деп коебуз. Айла жоктун иши, алар да ошол бир нерсени табайын. Мүмкүн алар да эле ата-энем жакшы жашаса экен деп барып аткан чыгар. Жакшы үйлөм, жакшы жашаса экен деп барып аткан чыгар. Бирок мен айтар элем да, ата-эненин возрасты келгенде, жашы курагы келгенде, ошол моментте жанында болуш керек да. Ата-эне күчкө мындай иштеп, өстөр кыймылдап туруп жүрсө, бул жакшы иштесе болот. Бирок андай нерсеге ишке жарабай калганда ата-эне чарчап калат. Өзү чарчаганда балага билинет. Ошол билинген учурда кое турайын эми, дагы бир кичине иштейин дебей, ошону коюш керек. Ошону таштап туруп баш керек да. Калганын Алла берет деп Аллага таянып баш керек. Ата-эненин жанында болгон жакшы да. Мен жана айтып кеткендей, өзүнүн көңүлү, өзүнүн жүрөгү тынч болот да. Анан ал жумуш бүтпөйт ал. Көрө кат кете берет. Жумуш эч убакта түгөнбөйт. Баягы өзүң өлгөндө гана түгөнбөсө, бирок антип жумуш деп жүрөрсөң, тиги кишилер өмүр өтүп кетет да. Анан ойлор аябай кыжылат кылып, кыйнап коюшу мүмкүн да. Мен эми андай нерсени сезген жокмун, бирок жана башында айтып кеткендей, эртерээк барсам болмок экен деп калдым да мен. Ошентип карап, ошентип жашап калганыма шүгүрдейм, бирок дагы эртерээк барсам жакшы болмок экен деп. Ошол жактан барып келип иштеп жүрөрсөм эмне болмок эле деп. Анан айтарым ошол, эми ата-эненин көзү тирүү кезде албетте сыйлаш керек, албетте караш керек. Ошо сиз ушундай барып эме болсоңуз да эртерээк барсам болмок экен дегениңизден мен да бир балким көрөрмандарга ойду жеткиргим келип атат да. Мүмкүнчүлүк болсо, менимче эч кайсы акча же болбосо бир мансап эме ата-эне менен өткөргөн убакытка алмашпайт болуш керек. Ошол нерсени жеткирүү максатында сизден кайра сурап атам да муну үчүн. Ооба, сен сураганың да туура да бул. Сен да туура айтып атасың, бирок чынында лучше ата-эненин жанында жүрүп иштеген жакшы. Ошол нерсе жакшы. Кандай болбосун. Эгер чынында мен баягы кээ бир туугандар бар да, иш болбой атса, мына болот, ана болот деп жүрө берет да. Ошентип убакыт өтө берет. Лучше ошентип болбой атабы, кой, ата-энем жанына барайын дагы. Айылга барып, каякта болбосун, ошол жактан деле иштеп, ошол жактан деле оокат кылса болот. Ото ата-энеси жанында.
Азыр сиз менен маектешип отуруп, азыр эстеп кеттим да ушул сөздөрүн. Жакында эле баягы көзөтүп кетти. Кавказдык белгилүү баягы Олимпиаданын бир нече жолку чемпиону Буайсар Сайтиев дегенчи. Ошонун сөзү бар эмеспи? Олимпиаданын баягы алтын алып пьедесталда турганга караганда апанын жанында отурганым 1000 эсе бактылуураак болчумун, бийигирээк болчу депчи. Ушул теманы козгоп калдык, анан сизден сурагым келип турат да, ушул ата-энеңиз менен жаштыктан бери чогуу өткөргөн кайсыл күндөрүңүздү көп эстейсиз? Эң бир сизге жылуу болгон күндөр. Ата-энемдин жаш кезимден бери өстүргөндөрүн эстейм. Албетте ата-энем дагы аябай мындай. Биз кичүү болгондон кийин менден кийин карындашым бар. Ушул карындашым экөөбүздү баягы кыйкырып урушпай, кол көтөрбөй, эркелетип чоңойткон да. Бул убакыт деген учкан уштурбай карабайсың, бизге деле 20 жыл өтүп кетпейди ырдап чыкканыбызга. Ошондой эле ата-энем кичинекей кезимде карасаң эми уже өскөн күндөрүм эсимде да. Ата-энем чогуу мен ушул Бишкекке кетип атканда окууну бүтүп, балам жакшы бар эми, келип тур эми деп айткан сөздөрү эсимде да. Анан убакыт учкан куш бир баста жок ал адамдар ушу. Эң негизгиси бул ата-эненин мээрими, эненин мээрими эч нерсеге тең келбейт. Эч нерсеге алмаштыра албайсың. Бул нерсени сөз менен да жеткире албайсың. Мен көңүлүм ток, мен ата-энеме ыраазымын. Ушуну алып өстүрүп, ушундай тарбияны берип, мындай адамгерчилик эмне экенин үйрөтүп, калп эмне экенин үйрөтүп, иш кандай мамиле кылыш керек адамдар менен. Ушулардын баарын үйрөткөн да. Айткан, анан өздөрү да ошондой киши болгондон кийин өзүң да ата-энеңди карап чоңойсуң дегендей. Кудайга шүгүр, жакшы тарбияларын берип кетти. Ата-энебиз бизге көбүнчө ошол сиз айткандай тарбия маанисинде сөздөрүн туура багытка багыттайт эмеспи? Анан кээде тамашалап эстеп калабыз го, апабыздын же атабыздын сөзүнчө апаңыз, анан атаңыз сизге кайсы сөздү эң көп айтчу? Кандай сөздөрдү? Атамдын кийинки эмеси кийинчерээк мен ырдап жүргөндөн кийин баягы кечинде кетесиң да, концерт коюп кетесиң, же болбосо тойлоп кетесиң. Анан ырдап келсең, жарганаттар келдиңерби дейчи да. Жарганаттар келдиңерби? Атам ошол сөз эсимде болуп. Тиги апамдыкы эме апам мага билбейм көп жакшы сөздөр көп да. Айтып бите албайм ал сөздөрдү. Бирок көп жакшы сөздөрү калды да. Апам өзү адамга зыян жок киши эле да. Бир адамга өйдө карап мындай бир кыйкырып сүйлөй албачу да. Үнүн бийик көтөрүп сүйлөчү да. Ушундай бир сонун жумшак энем бар эле да. Жаштыкта мектеп кезде деле бир тентектик кылып ата-энеңизге кармай алган өзгөчө бир учур барбы, эстей аласызбы? Негизи мектепте тентек белеңиз же үлгүлүү окуучулардын катарында белеңиз? Мектепте активный балдардын бири болчумун. Тоже ошол эле баягы кичинемден ошол музыка жагына кызыккандан кийин ушундай жактарга көп катышчумун. Активист болчусуз. Активист болуп, интервьюларды аткарып, ырдап, өзүнчө бир мектептерде концерттерди уюштуруп, коюп дегендей. Мен ошондой болуп чоңойгом, анан азыркы классташтарым, анан айылдаштарым айтат да, сен аябай шок болчуң депчи.
Мен байкаган эмесмин дейсизби? Бирок өзүмө сезилип атчы. Азыр айтсам тиги эстейм да мен чын эле шок болгом. Аябай шок, бейбаш болчуң деп айтышат да. А мен эмне бейбаштык кылдым эле деп эстей албайм да. Шок болгон чыгармын, может. Болуңуз мектепте кандай тентектиктери сизге жалыптар келбейби? Жалып бир жалып келди, аны айтпай эле коеюн. Бир жалып келген, анан тиги уулум болсо мага караганда азыр токтоо да. Ошо мындай тынч жүрөт да. Же менин кулагына куйгангабы, айта бергенгеби, тынч жүр. Эч ким менен урушпа, талашпа, кереги жок. Сонун жүрө бер. Тиги ата-энеңди уят кылбай. Жакшы жүр деп айтканга тыныч жүрөт. Бир жалып келген, анысын барып бүтүрдүк, чечтик. Чечилди. Анан айылдан эми көнүп калса керек, бирок баягы уулуңузга же кыздарыңызга ошол Мирбек Иманбековдун уулу кызы болгонунун бир таасири тийген жокпу, терс жагынанбы? Кээ бирде болот эмеспи? Азыр балдар баягы буллинг кылып көнүп алышты. Терс жагынан таасири тийген деле жок го дейм. Билбейм, балдарым жакшы эле окушат. Жакшы эле жүрүшөт, мындай кыйналып же болбосо жүдөп бирден болгон жок да. Же сиздин уулуңуз экенин жашырган жери жок, Жок, андай эме болбойт. Бардыгы айылдаштар, бардыгы өздөрү жакшы жүрөт да мындай. Анан жакшы окушат. Анан кийин жанагы өзгөчөлөргө катышат, барып мектептин жанагындай конкурстарына катышып, кызым конкурстарга, областной конкурстарга да катышып, дипломдорду алып, ушинтип жүргөн. Кубанып жүрөт да. Анан мен кызым менен сыймыктанат да. Мугалимдер да кайтат мага, директорго чейин. Анан албетте ал мугалимдердин бардыгына ыраазычылык, ошондой колдоосуна. Эми жалып болгон жок. Жакшы бар, балдарым сонун окушуп, сонун эле жүрүшөт. Алар да көндү айылга. Анан баягы сиз менен ушундай бир маек куруп, сүйлөшүп, бирок баягы сиздин ден соолугуңузду сурабай койсом туура эмес болуп калат болуш керек. Себеби буга чейинки маектериңизде да чыгып, баягы бир асыркоолуу бүткүл сиздин күйөрмандарыңыз Кыргызстан сизге кыжалат болуп, баягы өзүңүз айтып аткандай дуа кылып атышты. Азыр ден соолугуңуз кандай? Толук сакайыр? Азыр ден соолук жакшы буйруса. Ден соолук жакшы, Кудайга шүгүр, Аллага миң мертебе шүгүр. Эл журтка ыраазычылык дагы бир жолу. Азыр эми баягы ден соолук мурункудай эмес да эми. Мурункудай таза эмес. Бирок Кудайга шүгүр, бирок азыр каранып, сактанып, ушинтип жүрөбүз да. Өзүңүздү карап, туура нерселерди жеп дегендей. Ушул сизге келген ушул ден соолугуңуздан берилген суноо сизге кандай сабак берди? Мага чоң эле сабак болду бул. Бир жерде интервью бергенимде чыгып кетти эле го бир кезинде. Байлык, бийлик жерге кирсин, ден соолук керек экен депчи. Бир акылман айткандай, ден соолугуң бар кезде миң көйгөйүң бар дейт. Ден соолугуң жок кезде бир эле көйгөй. Ал ден соолук. Бир эле ден соолукту ойлонуп каласың. Ошон үчүн мен дагы да айтар элем, ден соолугуңуздар таза сонун кезде ошол нерсени туура кармап, ошол нерсени карап, сактанып, жакшы жүрсүн депчи. Ден соолук кеткенден кийин негизи оорубаганга аракет кылыш керек да адам. Оорубаганга аракет кылыш керек. Кичине бирдемче көйгөй болсо эгер ден соолугуңан, ошону база кылыш керек да. Убагында база кылып, көрүнүп, тазаланып, айыктыр кылыш керек да. Биз кыргыздар акырын айтчы. Эртең барам, анан бирси күнү барам да анан качан кулап калганда барбайчы.
Эң негизгиси ушул адамга ден соолук керек экен. Ошол ден соолукту жакшы карайсыз. Бул да болсо сизге бир чоң сыноо болду окшойт. Мени аябай ден соолугум кыйнады, көп нерсени оюма салды, көп нерсе ойлонту. Аллага дуа кылдым өзүм дагы. Балдарымдын жакшылыктарын көрөйүн, чоңойгонун көрөйүн. Ооруп кыйналып атканда, жан кыйналып атканда кичинекей кызыңды эстейсиң, бул кантет эми, кантип чоңоет депчи. Башкача бир ден соолук да. Эми андай нерселерден эми Кудай өзү сактасын эми. Бардык жанда, бардык адамзатка мен ден соолук каалайм. Айтканыңыз келсин. Анан бир аз оор болсо да сурайын, сизде ушул акыркы жылдары жараткандан келген сыноолор аябай көп болду да. Мен билгенден ушул ден соолугуңуз бир аз сырколоп кыйналдыңыз, ата-энеңиз, жакындарыңызды жоголттуңуз. Ушулардын кайсынысы сизге эң катуу таасирин тийгизди? Кайсыл сыноо сизге эң оор болду? Мага энемдин өткөнү катуу тийди. Анткени энем аябай мындай өзү 70-ке жакындап калган болчу, бирок ошентсе дагы мындай жаш, анан кыймыл аракети шундук, ушундай болчу да. Анча-мынча келиндерди чаңына калтырган. Ошол 9 айда рак оорусунан 9 айда жок болуп кетти да. Жанында болдум. Энемдин өткөнүн көрдүм. Мага аябай катуулары болду да ошол. Анан кийин өзүмө келе албай көпкө жүрдүм. 1 жылдай жүрүп, 2 жылдай жүрдүк. Бир эле мага эмес, бир туугандарым баарына чоң сок болду. Эне деген эне экен. Аябай кыйналып, аябай жүдөп, бири-бирибизге эчтене дебирибизди билбей ушинтип жүрдүк да. Анан бири-бирибизди сооротуп элечи. Анан кийин эле агам өтүп кетти. Кырсыктап. Анан кийин дагы 1 жылдан кийин эжем өтүп кетти. Катарынан. Анан кийин дагы кийинки жылы атам өтүп кетти да, катарынан. Ошол нерселерге мага албетте баарын жоготуу өтө кыйын. Ошол нерселерден дагы баягы ойлоно берип, ошо оорууну таптымбы дейм да. Стресстен, стресстен өзүмдү таштап ушундай болуп жүрдүм да, аябай кыйналып, неге мындай болуп атат деп түшүнбөй элечи. Кудайга баягы Кудайдан дуа кылыпчы эми, жараткан Аллам, эмнеге мынтип атасың, эмнеге мындай сыноо берип атасың? Мейли тирүү болгондон кийин, тирүү жан болгондон кийин алардын баарына чыдайт экенсиң да. Жараткан күч берип. Чыдайт экенсиң, бирок ошол эле учурда аябай оор болду мага. Кыйын болду. Анан этегинде ошо чыдабай кичине мүмкүн Кудайга таарынып койдумбу. Мынасага деп туруп, ден соолугуңду сынап койду. Ал жагынан да сынады. Бул нерселер аябай адам бир да жаңа каалабайм мындай нерсени. Биз жана даярданып атканда, анан ушул темаларды сүйлөшүп атканда эми бизде ушундай ой болду да. Биз баары эл алдында жүргөн кишисиз, эл көзүндөсүз. Бир көз тийүү деген сыяктуу болгон жокпу? Кайрылып көрдүңүзбү балким адистерге? Аларга да барып көрдүк. Көз тийүү болуптур. Сыйкыр деп коебу, ушундай бар экен. Бул нерсе негизи бар экен да, алымдарыбыз айтып келет эмеспи? Бар экен, мен ошолорду окутуп, баягы бир сыйра тазаландым. Ошол нерсе дагы бир жардам берди да. Жеңилдеп калдым өзүмчө. Ошо сыйкыр деп айтты, көз тийүү, аябай катуу көз тийген деди. Анан
жакшы врачтар болуп калды. Аларда Алла Таала себепчи кылып жаратты да. Жакшы врачтар туш келди. Анан албетте ошо Алланын өзүнүн шифасы. Анан албетте эми ошол эле учурда адам өзү дагы аракети, ойлонуусу башкача болуш керек экен да ооруп атканда. Мен ооруп атам, болду, бүттү окшойт дебейчи. Ошондо таасир болот, чындыгында. Ошондо таасир болот. Неге ооруп атам мен? Эмне үчүн оорушум керек? Мен ооруганга азыр убакыт жок, мен акым жок. Мен эмне болот балдарым? Жок, мен оорубайм деп баягы өзүмдү өзүм кубаладым да, мотивация берипчи. Жакшы жагыначы. Ой, оң болуп кетет, бул нерсе жакшы болуп кетем деп аябай мындай күрөштүм да ушул нерсе менен. Бул дагы өзүнчө аябай чоң таасир берди да. Сөзсүз түрдө. Баягы ой жүгүртүүнү туура жакка, жакшы жакка бурупчу. Анан эл журт биягынан колдоп, жакшы сөздөрдү айтып, анан кетейин, ооруба, ден соолуктоо деп мына апалардан бери бардык нерсе бир моментте ошол менин оюма дагы, элдин дагы ою туура келип мындай демгүч болуп кетти да, көтөрүп кетти да. Көбүрөөк ушул демгүчтү баягы сиз айткандай өзүңүздүн оюңузду туура багытка бурганга ушул үйлөнгүңүз, балдарыңыз себепчи болсо керек. Албетте себепчи. Анткени алар кичинекей да. Тим эле айыл басы элек болсо эмне болот эле, мен жок, эмне алат булар? Кой, андай болбойт. Буларды чоң этишим керек, өстүрүш керек. Тарбия берип, эл журттун арасына кошуш керек депчи. Бул нерселердин бардыгы ошол нерсе көбүрөөк мотивация берет да адамга. Анан колдоо жөнүндө сурагым келип турат да. Бул баягы жакындарыңыздын, үй бүлөңүздүн колдоосу, бул сөзсүз түрдө албетте өзүнчө ал кандай учур болсо да, баягы сиз айткандай жаныңызда, жубайыңыз дайыма жаныңызда болуп турат. Жубайым, бир туугандарым. Анан баягы достор дейбиз, жолдоштор дейбиз, баягы төбө минип жүргөн кезиңизде мен дайыма сен жаныңдамын, кандай болсо колдойм деген кишилер аябай көп болсо керек. Анан ушундай сыноо келгенде алардын саны азайып кетсе керек. Азайды, кадимкидей эле азайып кеткен. Жок эле болуп кетти. Турган жерден эле. Даже чалып ден соолугуң кандай деп сурап да кетти. Мына ошо. Ошондой адамдар болду да менде. Болбосо тим эле шумдук монуп жүрчү, Мирбек деп. Көрсө жөн эле далга таптап жүрүптүр да. Анан ошентип адам башына сыноо түшкөндө качкандар качат, калгандар калат. А мен калган досторум мына азырга чейин жанымда. Булар дагы ооруганда байма-бай больницага атташып, колдоп, жакшы сөздөрүн айтып, кой сен айыксаң, ондай кылабыз, ырдайбыз, ондай кылабыз, пландарды айтып. Балдардай, Ошо жанымда калган адамдар менен азыр байланыштамын. Мен аларга да рахматымды айтам. Аларга да ыраазычылык айтып, баягы ошолар менен эми Кудайым буйрса түбөлүк. Кимдер көбүрөөк жаныңызда болду ушундай учурда эч нерсеге карабай? Султан албетте. Ак бар досум. Урмат өкүл атам. Дагы баягы эл тааныбаган адамдар бар эми. Көп. Башка досторум бар, башка жакшы классташтарым. Албетте классташтар. Алар дагы баягы ооруп, бир ишти бүтүрө албай атсаң, чуркап келишип, көтөрбөй эле койчу, кармабай эле кой. Кылбай эле кой, биз кылып коебуз деп. Классташтарымды аябай убагында колдоп турушту. Ошол эми жакшы адамдар калды. Баягы убагында жакынмын деп, бирок баягы жок болуп кеткендер аябай көп болду деп едиңизби? Ошолордун арасында сизде болдубу мындай ага чейин чындап өзүңүздүн оюңузда бир жакын көрүп алган, анан ошол кишинин жүз буруп кеткени сизге бир катуу удар болгон сыяктуу учурлар болду? Жок, мага катуу удар деле болгон жок. Мага бир адамдыкы ошо катуу удар болгон.
ошондой тууган сыяктуу болуп кетет. Бирок көп жүрүп калдык, ызык суукту көрүп калдык чогуу. Анан ушундай кыйынчылык болуп, башым энемди жоготуп, ушинтип кыйналып турган учурда истекобоздук дагы бир проблема кылып кетет да. Не дейм, аман болсун дейм мен. Ден соолукта болсун. Мен ага эч нерсе дей албайм. Болду. Анан азыр сиз айтып өттүңүз, досторуңуздучу ошол Султан байкени, Акбар байкени, баягы элдер сиздердин достугуңуздарга бир башкача суктанат да. Көз тийбесин, достугуңуздар баягы түбөлүктүү болсун, бейиштик болсун дейли. Анан ушундай бир бекем достукту сактап калуунун бир сыры барбы, же сиздерде кандай, сиздерде деле бир пикир келишпестиктер болуш керек. Ошону кантип эме кыласыздар? Бизде катуу талашып коебуз дейсизби? Талаша турган жерден талашып коебуз, уруша турган жерден урушуп коебуз. Бирок аябай монтип мушташып, былчылдашып урушпайбыз мындай. Мындай какыс болчу мындай болот андай учурлар. Бирок негедир ушул Алла бизди ушундай өзүң айткандай мындай акыреттик достордон болсун деп кошконбу. Ушул достуктун баркын ушундай кыйынчылыктардан кийин, ушундай жакшы жаман ызык сууктан кийин ошолордун баарына өтүп 20 жыл сактап. 20 жыл деле бул оңой убакыт эмес да. Оңой убакыт эмес. 20 жыл, биз даже 20 жылдан ашык да биздики. Биз студент болуп жаңы келген деле. Ошондон бери чогубуз да. Анан тиги келинчектерибиз башында урушуп кетсек, эме да ойлошот, азыр айтып алып күлүшөт да. Тиги урушуп кетсек, булар эми урушуп кетти. Булар бет карашпай калды. Не болот деп ойлошот. Төрүнчү отуруп алып сүйлөшөт экен да. Анан кийин 5 мүнөттөн эле кандайсың? Не болду жанагы, анан тияк деп сүйлөшүп кетип. Анан ошентип ошондой нерселерди көрөр, буларга уже жаңылык болбой калган. Булар баягысын баштады. Кайра эле да. Азыр 5 мүнөттөн кайра эле сүйлөшүп алат булар. Дейшип, ошентип отуруп баягы азыр эми баягы убакыт өтүп, ушундай нерселерди көрүп, ушундай нерсе жолдорду баскандан кийин азыр уже достукка болгон көз караш башкача эми бизде. Дагы башкача да. Дагы бир салмактуу болупчу. Салмактуу достчулукка айланып, эме кубанасың да бул нерсеге. Мен чынында кубанам. Мен ушундай досторум бар экен. Ошол нерселерди баягы Алла Таала ажыратпай бизди кошуп койгондачы. Анан деп калдым уже эми мен. Өмүрүм өткөнчө досторум ушулар. Жакындарыңыз. Ооба. Бири-бириңиздерди анда издеп турсаңыздар керек, аябай. Издейбиз, сагынабыз. Мен Таласта, булар Бишкекте. Сөзсүз түрдө видео менен чалышып, сүйлөшүп, кичине убакыт өтүп чалышпай калса эле, не болду? Эмне чалбай калдың? Жоксуң го, эмне болуп кетти? Жоксуң го, көтөрүлүп калдыбы? Ар кандай тамашалар, достордош. Анан ушул үч достун баягы жолукканда, же болбосо өзгөчө жакшы көрүп, чогуу өткөргөн бир эс алуусу дейлиби, же үчөөңүздөр чогуу убакытты кантип өткөргөндү жакшы көрөсүздөр, кандай өткөрөсүздөр көбүнчө? Үчөөбүз жолукканда биз көбүнчө үй бүлөбүз менен жолугабыз көбүнчө. Үй бүлө менен отурганда балачуулар менен тамак ичип, өзүчө жолукканда өр менен өр жөнүндө сүйлөшүп, анан өткөн кеткендерди айтышып, анча-мынча нарда ойноп коебуз отуруп. Анан көбүнчө ошо студиялардан жолугабыз да. Студияга жүрбөйсүз, студияга өтпөйсүң, келбейсиң, Султан студиясы бар да. Ошол жака өтөбүз. Анан мындай ырларды угуп, тигерди угуп,
пикир алмашып, башка сөздөр, башка темалар деле болот. Ошол көбүнчө ыр менен да. Эми жакшы нерсе да, бул нерсе да. Жаңы ыр жазсам, мына жаңы ыр жаздым. Кел, кылач деп. Тигил жастырып калсам, мен жастырып калсам, угусканга шашабыз да. Бири-бирибиз. Угуп көрчү, досум, кандай экен, кандай болуптур. Сонун нерсе бул. Бак мен досторум арасында жакын досторум бар. Сиз айткандай 2-3, бирок арасында бир аябай жакыны менен азыр сиз айтып атсаңыз эстеп кетип, баягы жашоомдо эң көп жакалашып мушташканым ошол досум экен да. Сиз айткандай бирок мушташып алгандан кайра бир 5 мүнөт ары карап бирок бири-бирибиздин жүзүбүздү карай албайбыз да, карасак эле күлө беребиз да кайрачы. Болбосо жакалашып мушташканбыз да. Ошол бул эркектин арасында ошондой нерсе жакындатат да. Сиздер да ошого сурагым келди. Жакалашкан же мушташканчылар болгон. Мушташкан күндөр болгон, анан ошол нерсе жакындатат да. Ошол нерсе баягы сыноо берет. Кандай болот дальше. Анан ушуп кеткенден кийин уже баягы сен жүрөгүңдө эчтемсе деле жок, уже ага болгон таарыныч же кек деле жок. Просто намыстан эле чалап эле же ушуп кетесиң. Анан кийин билесиң да, что ал кайра эле сүйлөшөрүңдүчү. 15 мүнөт көп болсо. 15 мүнөт. Анан бирок көкүрөктө эчтемсе жок да, жаман нерсе. Бул достун баягы белгилери да, бул жакшы. Демек жакынбыз деңиз. Жакын. Ошо мен да азыр эстеп көрүп калса досум да күлөт болуш керек. Кадимкидей карай албайбыз да, карай берсеңиз уже күлө бересиз да. Сиз айткандай намыстан жок, мен мушташтым, аны мен деле бир аз тырыш керек да. Анан достук жөнүндө сүйлөштүк. Азыр бир туугандарыңызды эстеп өттүңүз. Баягы жубайыңыз менен быйыл канча убакыт болуп калды чогуу түтүн булатканыңыздарга? 17 жыл болду. 17 жыл болсо, 17 жыл сизге чыдап жүргөнүнө ага ыраазычылык айтыш керекпи же сизге айтыш керек? Экөөбүз бири-бирибизге айтышыбыз керек да. 18 жыл болуптур. 18 жыл болуптур. 18 жыл болду. Экөөбүз сиз баягы бир жылды атайын токтоп ойлонуп тактадыңыз, көрүп калса бир эме болот го деп ойлонуп кеттиңиз окшойт. 18 точно да бул. 18 жыл болду да. Эме албетте буну дагы Алла Таала ушундай аманат кылып, жакшы жагынан бериптир, жакшы жубай бериптир. Мен ошого да кубанычтамын. Ушул жубайым дагы ата-энемди аябай карады. Баягы өзүнүн ата-энесиндей болчу. Анан айрыкча атамды аябай карады. Энем өткөндөн атам жалгыз калды. Атамды аябай карады. Өзүнүн мына эме мындай ачык эле айтып берейин, баягы отургузуп жуундуруп коет да. Атам өзү баняга көп кызыкпаган киши да. А мен баняга чогорабыз албетте. Анан баргызы келбеген учурда ана отуруп чачын алат кенже. Чачын алып баягы отургузуп жуунуп тазалантып ата депчи. Эмне сураса, эмне десе ошонун баарын жасап берип. Мен ошого ушундай келинчегиме ушул жерине ыраазымын да. Баягы кемпири жок болгондон кийин кантип чай ичкен кыйыныраак болуп калат го. Ошол ызык чайды мына аябай жакшы карап берди да. Мен аябай ыраазымын келинчегиме. Анан албетте ошол келинчегиме да арнап өзүм сөзү обону өзүмө таандык, менин жарыгым деген ыр жазгам. Эми аны Кудайым буйрса жакынкы араларда чыгып калат. Анан атайын ошол жубайым арнап жазайынчы деп ыр жазылган. Анан ыраазычылыгымды ошол ыр менен айткым келди. Жакшы бир маек курдук. Сизге баягы ачык айтып бергениңизге чоң рахмат. Анан баягы жыйынтыктоочу сөзүңүз катары сурагым келип турат да. 15-18 жаштагы Мирбек Иманбековго кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо, Мирбекке жөнөкөй Мирбекке кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо,
бир кандай сөздөр менен кайрылат элеңиз, бир элестетип кайрылып көрбөйсүзбү? Балким азыркы ушул өспүрүм балдарга да кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип калат. Сиз өзүңүзгө бир эмне сөздөрдү айтат элеңиз азыркы жашыңыздан? Бир кат жиберип атабыз дейли. Билим алыш керек деп айтат элем. Азыркы жаштарга деле билим алыш керек, окуш керек. Азыр билимдүүлөрдүн заманы келе атат азыр. Мурункудай жок уже. Азыр билим алгандар, диплому барлар гана татыктуу кесипкөй боло алат. Анан баягы жаш кезде Мирбекке эч кандай деле претензиям жок, мындай. Максатты койгон, максатына жеткен. Ошол мен азыркы жаштарга койгон максатыңарга эч нерсени карабай, мындай тоскоолдуктарга багынбай, баш ийбей, жолдон тайбай, сабыр менен, анан эрк менен максатка жетиш керек. Демек Мирбекке сиз ушунуңдан тайба деген тарихта бир сөз айтмак экенсиз 15 жашта. Чоң рахмат, анда убактыңызды бөлүп, бүгүн концерт болгонуна карабай арасынан убакыт тауып келип бергениңизге. Эң алгач ошол бүгүнкү концертиңиздер да ийгиликтүү өтсүн, оюңуздардагыдай болсун. Анан алдыда баягы сентябрдагы концерттерге да баягы айтып өткөндөй баарыбызды Кудай жеткирген болсун. Аншлаг менен өтүп, анан элдер кайра баягы жумалап концерт берүүңүздү сураган күндөр болсун. Чоң рахмат. Кайрылууңуз болсо, угармандарыңызга элге бир кыска убакыт берем. Ошо силерге дагы чоң рахмат. Көп күттүрүп койсом кечирим сурайм. Жок, баары жайында. Анан албетте бул нерсе менен баягы өзүмдүн дагы жакшы оюмду, жакшы сөздөрүмдү айта албай жүргөн бир бул жактан көкүрөктөгү бир нерселерди айтып алдым окшойт. Өзүм да жеңилдеп калдым. Анан эми анча мынча жерлерден катачылык кетсе эл журттан кечирим сурайм. Анан эл журтка, дүйнө жүзүнө тынччылык каалайм. Албетте өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн эл журтума аманчылыкты каалайм, ден соолук каалайм. Иштеринде ийгиликтерди каалайм албетте. Ар бир үй бүлөдө баланын үнү жаңырып, шаңга бөлөнүп, токчулук болуп, анан бактылуу жашоо насип этсин. Берекелүү жашоону насип этсин ар бир үй бүлөгө. Айтканыңыз. Анан ошол эми Кудайым буйрса жакшы ниеттерди коюп атабыз. Жакшы пландарды коюп атабыз. Концерттерди даярданып атабыз азыртадан. Анан албетте бардыгыңыздарды ошол 20-21 сентябрда ошол филармонияда өзүмдүн 20 жылдык отчет жеке концертинде бардыгыңыздарды күтөм. Мен ойлойм, сиздер ушунча колдоп келгениңиздер, ошол жерден дагы бир жакшы колдоп бересиздер го деп. Буйрса, сөз түрдө. Ага чейин жана сиз айтып өткөндөй, жубайыңызга арнаган ырыңызды да күтөбүз, буйрса концертке чейин. Ай чыгып калат. Чоң рахмат. Көрөрмандарыбызга биз менен акырына чейин болгондорго ыраазычылык билдиребиз. Биз анан сиз айтып өткөндөй, баягы эң башкысы планетабызда, заманыбызда, журтубузда тынчтык болсун. Ушундай тынч жай өмүрдө кийинки конокторубуз менен кийинки берүүлөрүбүздөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар дейбиз.